Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Кой Таш окуясы боюнча 29 апрелге белгиленген сот отурумуна катышат. Бул тууралуу Азаттыкка Атамбаевдин жактоочусу Замир Жошев билдирди. Алмазбек Шаршенович ден соолугу начар болгонуна карабай, Кой Таш окуясы боюнча айыпталып жаткан балдарды колдоо үчүн келерин айткан. Бишкектин 1-май райондук сотунда 27 апрелге белгиленген соттук жараян айрым адвокаттардын жана Алмазбек Атамбаевдин сотко келбегенине байланыштуу 29 апрелге жылдырылган. Атамбаевди колдогон КСДПнын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева мурунку президенттин саламаттыгы начар болгондуктан сотко келе албай калганын айткан. Адвокат Замир Жошев Атамбаевди кан басымы дагы деле төмөн экенин билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Алмазбек Атамбаевдин саламаттыгы канааттандырарлык экенин, ал күнү түнү дарыгерлердин көзөмөлүндө экенин, сотко катышуудан өзү баш тартканын билдирген. 2019 жылы 7-8 августта УКМК жана Ички иштер министрлиги Чүйдүн Кой Таш айылында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясын жүргүзгөн. Анда бир офицер курман болуп 200дөн ашык адам жабыркаган. Окуяга байланыштуу козголгон кылмыш ишин тергеген ИИМдин тергөө кызматы Алмазбек Атамбаев баштаган 19 кишиге айып койгон. Алардын ичинен 14 айыпталуучунун иши сотко өткөн. Калган 5 адамдын иши тергөө менен кызматташууга макул болгону үчүн өзүнчө тергелип жатат. Өкмөт 1-майдан тарта ишке кире турган тармактардын тизмесин жарыялады. COVID-19 вирусунун кесепетинен улам келип чыккан кыйынчылыктарды жоюу жана экономикалык зыянды азайтуу максатында ишмердүүлүктү жандандыруунун жол жобосу иштелип чыкты. Бул туурасында өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Премьер-министр Мухамбеткалый Абылгазиев республикалык ыкчам штабтын жыйынын өткөргөн курулуш, айыл, чарба, өнөр-жай тармактарында илдетти жугузуунун тобокелдиги ортодон төмөн, кызмат көрсөтүү тутумунда тобокелдик жогору. Ошондуктан бул этапта тейлөө тармагындагы ишканалардын ишмердүүлүгүн толук кандуу жандандыруу кооптуу деп айткан Абылгазиев. Өзгөчө абал режиминде 1-майдан тарта иштей турган тармактар тизмектелди. Өнөр-жай жана өндүрүш чөйрөсү, энергетикалык өнөр-жай, химиялык жана нефть-газ өнөр-жайы, машина куруу, прибор жасоо жана электр техникалык өнөр-жай, тоген өнөр-жайы, түстүү жана кара металлургия, текстилдик жана булгаары бут кийим өнөр-жайы, эмерек өнөр-жайы, курулуш материалдарды өндүрүү жана башка өнөр-жай жана өндүрүш түрлөрү. Экинчи, курулуш тармагы, курулуш объектилери, сууга, таза суу жабдуулары, ошондой эле каналдар, жолдор жана көпүрөлөр чөйрөсүндөгү подряддык иштер, кошо аткарылуучу жумуштар жана кызмат көрсөтүүлөр. Үчүнчү, транспорттук каражаттарды оңдоо жана тейлөө боюнча кызмат көрсөтүү чөйрөсү, техникалык тейлөө жана оңдоо, май алмаштыруу жана сырдоо, дөңгөлөктөрдү желимдөө жана түздөө, жууп тазалоо жана химиялык тазалоо. Жеке жана мамлекеттик нотариустардын кызмат көрсөтүүлөрү, соода чөйрөсү, интернет дүкөндөр, товарларды жеткирүү, анын ичинде курьердик кызматты кошо, курулуш материалдарын дүңүнөн сатуу жана жеткирүү, дүкөндөрдү дүң соода түйүндөрү, кампалар, курулуш материалдарын жеткирүүчүлөрдү кошпогондо. Кездемелерди жана фурнитураларды дүңүнөн сатуу жана жеткирүү, дүкөндөрдү, автотетиктер, велотетиктер, комплектөөчүлөр, май жана авто сырдоо дүкөндөрү, ошондой эле чач тарачтар жана салондордун кызмат көрсөтүүлөрү, уюшулган таксомотордук кызматтар 2ден ашык адам салбаганда. Мындан сырткары фермерлерди колдоо үчүн айрым аймактарда мал базарлардын иштөөсүнө уруксат берилди. Шаарларда жана Бишкек, Ош, Токмок, Сокулуктагы эл көп топтолгон базарлар азырынча иштебейт. Чүй областында тоонун чокусуна унаасы менен чыккан жаран коктуга кулап алган жаракатынан улам ооруканага жетпей каза болду. Өзгөчө кырдаалдар министринин басма сөз кызматынан билдиришкендей, кырсык 28 апрелде саат 22:00 орун алган. Аламүдүн районундагы Байтек айылынын Боз Бөлтөк тоосунун чокусуна 1996 жылы туулган А.Ч. аттуу жаран Toyota Prado үлгүсүндөгү унаасы менен чыккан. Ал унаасы менен коктуга кулап түшкөн. Окуя болгон жерге бир бөлүм тартылып, куткаруучулар жабыркаган жаранды коктудан носилка менен чыгарып, тез жардам кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Бирок жабыркаган жаран ооруканага жетпей көз жумган деп айтылат маалыматта.
29 апрелге карата Кыргызстанда коронавирус жуккан дагы 21 адам катталды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Ахматова билдирди. Алардын 13-ü Бишкек шаарында, Ош областында бирөө, Нарын областында 6, Баткен областында бирөө. Соңку бир сутка ичинде 21 бейтап айыгып чыкты. Ошентип бүгүнкү күнгө карата илдет жуккандардын жалпы саны 729 адам болду. Алардын 8-и каза тапты. 437 бейтап сакайып кетти. Коронавируска байланыштуу 30 апрелге чейин Бишкек, Ош, Жалал Абад жана Нарын шаарларына, Ош облусунун Ноокат жана Кара Суу райондоруна, Жалал Абад областынын Сузак районуна жана Нарын областынын Ат Башы районунун аймагына өзгөчө абал киргизилген. 28 апрелде Коопсуздук кеңешинин чечими менен өзгөчө абал Бишкек, Ош, Жалал Абад шаарларында жана Ат Башы районунда 10 майга чейин узартылды. Коронавирус жуктуруп алган медициналык кызматкерлердин саны өсүүдө. Сутка ичинде дагы 6 кызматкерден вирус аныкталды. Бүгүнкү күнгө карата коронавирус жуктуруп алганы аныкталган бейтаптардын ичинен 6 медициналык кызматкерлер. Бул тууралуу онлайн маалымат жыйынында Саламаттыкты сактоо министрлигинин коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Ахматова билдирди. Вирус жуктуруп алгандар Бишкек шаарында 2, Нарын областында 3, Ош областында 1. Муну менен коронавируска кабылган медициналык кызматкерлердин жалпы саны 191ге жетти. Коомдук транспорт 11 майдан тартып иштейт. Өкмөттүн чечимине ылайык өзгөчө кырдаал шартында коомдук транспортто, автобустарда жана троллейбустарда эл ташууга жана жүрүүгө бир топ талаптар коюлууда. Ага ылайык жүргүнчүлөр баары бет кап, кол кап кийип, антисептик каражаттар менен жүрүүгө тийиш. Айдоочу өзүнүн кабинасынан чыкпашы керек, май коюучу жайдан башка жактарга барбашы зарыл. Эгер саламаттыгы начарлап жатканын байкаса, айдоочу кабинасынан чыкпай туруп, тез жардам кызматына же комендатуранын түз байланышына чалып кабар берүүгө тийиш. Айдоочу башкалар менен мүмкүн болушунча аз байланышууга аракет кылышы керек. Жүргүнчүлөр салонго 60-70% ашык эмес отургучтардын санына ашырылбай салынуусу зарыл. Транспорттун ичи күнүнө 3 жолунан кем эмес дезинфекцияланууга тийиш. Салондогу бардык кармагычтар, отургучтар ар бир каттам сайын тазаланып турууга тийиш. Маршруттук кичи автобустардын ишин жандандыруусуна азырынча уруксат бериле элек. Ушундай эле талаптар ишканалардын жумушчуларын ташууга да коюлууда. Жумушчулар унаада отуруп барышы керек. Унаада сөзсүз санитайзер болууга тийиш. Транспорт күн сайын тиешелүү түрдө дезинфекциялануусу керек. Ал эми такси кызматына 1 майдан тартып иштөөгө уруксат берилди. Таксисттер салонго 2ден ашык адам салбоого, машинаны күнүнө кеминде 3 жолу дезинфекцияланып, кармагычтар, отургучтар ар бир жүргүнчү ташыган сайын антисептик менен тазаланып турушу керек. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев абакка кайтарылса түрмөдө уюлдук телефонду колдонгон үчүн дисциплинардык чарага тартылаарын билдирди. Маалыматка караганда Текебаев көрсөткөн телефон ал отурган камерага кантип ким тарабынан киргизилгени аныктала элек. Мекеме уюлдук телефонду жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын кызматкерлери алып кирип бериши мүмкүн эмес экенин, анткени алар текшерүүдөн өтүп турушарын, камеранын ичине жана ага кирип чыккан жерге видео байкоо коюлганын кабарлады. Ошол эле учурда Текебаев менен жолугушуу үчүн сырттан көп киши келип кетип турганы белгиленген. Саясатчынын коопсуздугу үчүн ал отурган камера күнү-түнү видео байкоодо турганы да айтылды. Өмүрбек Чиркешевич абакка кайра кайтарыла турган болсо иликтөө жүргүзүлөт. Телефонду кимден кантип алганы боюнча түшүнүк кат алынып, ошого жараша дисциплинардык чара колдонулат, деди жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз катчысы Самат Калыков. Жакында эле Өмүрбек Текебаев коронавируска байланыштуу өлкөдөгү кырдаал тууралуу комментарий берип жатып, өкмөт стандарттуу эмес чечимдерди кабыл алышы керектигин билдирген. Ал муга мисал катары номер 47-абакта отурганда уюк телефондорун кантип катканын айтып берген. Анын сөзү боюнча өзү колдонгон дары-дармек салынган кутунун ичине кичинекей телефондорду салып алган. ЖМК кызматкерлери жумасына бир нече жолу кирип текшерип телефонду таба албай кетишчү. Жогорку сот 2019-жылы ишти жаңачылган жагдайларга байланыштуу карап, бурдагы чечимдердин баарын жокко чыгарган жана Текебаев менен Чотоновду сот залынан бошоткон. Иш Бишкектин 1-май райондук сотунда кайра каралып жатат. 24 апрелде Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун үй камагындагы мөөнөтү 2 айга узартылганын Текебаевдин жактоочусу билдирди. Маалымат боюнча кийинки соттук отурум 14 майда болот.
Өзбекстан жасалма дем алдыруучу аппарат чыгарууга белсенди. Ушул күздөн тарта Өзбекстан өпкөнү жасалма дем алдыруучу аппарат чыгарууга киришмекчи. Бул тууралуу аталган өлкөнүн коронавируска каршы күрөшүү боюнча штабы билдирди. Аталган аппаратты чыгаруу боюнча өзбекстандык адистер россиялык кесиптештери жана словакиялык компания менен биргеликте иш алып барууда. Азыркы тапта жасалма дем алдыруучу аппараттын прототиби, башкача айтканда сыноодон өткөрүлө турган үлгүсү даярдалып бүткөн. Тиешелүү сыноодон жана текшерүүдөн өткөндөн кийин аппараттар күз айынан тарта колдонууга чыгарылары күтүлүүдө. Соңку маалымат боюнча Өзбекстанда 1939 адам коронавирус жуктурганы аныкталып, анын кесепетинен 8 адам каза болду.